Саламатсызбы? Тойго кош келипсиз. Атыңыз ким? Майрамкүл. Джамиля. Розбек. Эмилбек. Тымтотош. Бегимжан. Өмүрбек. Камиля. Эрнис. Филипп Киркоров. Гульзат. Камчыбек. Шайркүл. Дженнифер Лопес. Джессика Альба. Айтыңызчы, бүгүнкү тойду сиз эмне менен баштайсыз? Жаркоп. Манты. Коньяк, шампан, арак. Беш бармак чучук. Арак, шампан, коньяк, вино. Беш бармак. Мен деле ошол. Шампанское. Ликер. Бренди. Беш бармак. Борщ. Манта. Обыкновенная водка, русская водка, кыргызская водка, самогон, вино различные. Бензин, солярка, антифриз. Байке ар бир эркекте эле болгон болуш керек. Сизди үйүңүздөн аялыңыз кубалады беле? Кубалаган ооба. Ошондо сиз эмне кылчу элеңиз? Качкан. Кубалаган. Качканга аракет кыласыз экенсиң. Отурган кое келип барат. Ал убакта качсаң деле, качпасаң деле анда эмне кыларыңды билбей калат экенсиң. Чын айтыш керек. Тактай колуңа бирдеме издейт экенсиң. Болбой келип туруп секирет экен да. Баса калталабайт, тиштеп коюп кайра качат экен. Ошонусу бар экен да. Жалай эле кубалаган. Ошо кубалаганда сиз эмне кылчу элеңиз? Каччумун апа деп. Качкандан эле колума эмне келет? Таш менен урам болбойт, күчөйт. Кайра келип тиштеп алат. Кубалаган эмес. Себеби жалаң ээчип жүрчү мени. Ооба, көп эле жолу да. Шок болчубуз да. Ошол кубалаганда эң оңой жери эмне кылчу? Кашадан таптак секириш керек. Мындай суроо, сиз акыркы жолу качан мончого түштүңүз элеңиз? Былтыр августтун кайсы бир числосунда түшкөнбүз, андан бери баш түшө элекпиз. 3 июльда түшкөм быйылкы жылы. 2 жумадай болуп калды түшө элегиме. Азыр эле түшүп келатам. Көп деле болгон жок. 2 жыл болду. Көп болду түшө элекмин. Буюрса быйыл түшөм. Биз жылда эле барабыз. Былтыр деле барып, үйгө коноктор келгенде обязательно биз ансыз ата көзүбүзчө барып түшпөйбүз биз. Конок келгенде эле түшөм. Өзүм барып түшпөйм. Үйгө конок келип калганда ошолор менен барып эле түшөм. Эмнеди беле дүүрүп атасың? Быйыл түшө элекпин, былтыр түшкөнбүз, быйыл түшө элекпиз. Былтыр түшкөм. Буюрса быйыл түшөбүз го. Аны көрөбүз дагы. Былтыр. 10 күн болду. 6 июльда түштүм. 2 жыл болду. Буюрса болот деп быйыл түшөм. Бир жума болуп калды. Эсимде жок. Үй бүлөңүздө, күйөөңүздү сиз багасызбы? Багам. Ошо эмне берип багасыз? Өзүбүз ичкен тамак менен эле багам мен. Жок, атайын эле тамак жасабайм. Эми өзүбүз жеген тамак менен эле кичинекейинен эле көндүрүп койгонбуз, ошондон эле беребиз да. Өзүбүздөн эле жеген эле тамакты беребиз. Жок, жуунду бербейм, сөөгө жок, негизи сөök жебейт. Ооба, күндө мен тамак берем, эртең менен как раз кечинде ушундай да. Мен эми үйдөн ашкан эле, балдардан ашкан тамакты берем. Ооба, атайын тамак жасап берген эмеспиз. Жок, баккан эмесмин. Сиз бакпайсыз? Жок, бакпайм. Бакканбыз, бирок азыр жок. Бакпай анан кадимкидей эле тамак жасап берем. Тамак жасап берем, ундан. Талкандан, ундан тамак жасап беребиз. Антпесе ачка калат да. Ашканды, конечно, андан калганын тоокко беребиз, иргеп. Ооба, бакканбыз. Эми үйдөгү эле тамактарды өчүбүз, анан азыркыдай даяр тамактарын сатып бербей эле, үйдөрүнө эмне болсо ошону жешчү. Ооба. Үйдөгү эле ашкан ушкан тамактардан менен эле. Күндө кечинде эртең менен тамак берип турам. Өзүдөн арткан тамактар, сөөктөрдөн, анан кышкысын болсо упактан, талкандан жарма жасап бышырып берем. Сыр болбосо айтыңызчы, сиз бир күндө канча литр арак иче аласыз? 1 литрден ашык. Бир көтөрүп ичкенде бир жарым кружкадан ашыгыраак. Полный иче албайсың. Ну, приблизительно где-то 2-2,5 литр. Залпом ичкенде где-то 200-250. 1 литр. Бир ичкен жарым литр, 1 литрге чейин. Болбосо кечке чейин иче бермей. Бүгүн да ичтиңизби? Бүгүн да ичтик. Тойдо да ичесизби? Тойда да ичебиз. 1 литрден ашып кетет, бир жарымга чейин иче алам. Його куйм ал, бир көп болсо бир стакандан 2-3 кружка күнүнө. Көп эле ичем, 3-4 литр ичет болсом. Мен бир 2 литр ичем. Тапам ичкенде жарым эле литрде иче алам, андан көп иче албайм. Аны эсептеген жокпуз, андан көп эле ичет болушубуз керек. Примерно бир 5-6 көп ичебиз го. Эртеден баштап кечке чейин. 1-2 литрдей болуш керек. Бүгүн да ичтиңизби? Ооба, обязательно. Тойдон да ичесизби? Буюрса? Мен 2 литрге чейин ичем. Залпам менен иче албайм, мындай кичинеден уртап эле 2 литр болот да, меникичи. Андан ашык иче албайм. Бүгүн ичтиңизби? Иштем. 2,5 литрде ичем. Эртең менен туруп алып эле ачкарын бир стакан, андан кийин жарым сааттан кийин кайра ушинтип ортодо перерыв кылып бөлүп ичем да. 3 литр ичем. Эртең менен ичтиңизби? Ооба. Жаңы эле иштим дейм. Жаңы эле ичтиңизби? Тойдо да ичесизби? Ичебиз да. Аялыңыз үйгө кечигип келгенде кантип жазалайсыз?
Алып келебиз, бата кылабыз, муздайбыз, терисин сыйрабыз, ичин жарабыз, төшүн алабыз. туура устук кандаш керек, баш сыйрагын койкулап, өз орду менен кылыш керек. Өзүнүн эрежеси бар, жолу бар дегендей. Ошондой сойло. Эми чыныгы жигити ушундай болот. Эң биринчи элден бата алабыз, сөзсүз. Анан соя турган балдар муздап берет. Анан терисин сыйрабыз, ич агарын чыгарабыз. Анан устаккандайбыз. Биринчи эле бата, андан кийин муздоо, устуккондоо, анан барып казанга салып сол. Жана бүгүнкү тойдун кеч башталганына ким күнөөлүү? Акаев. Бакиев, Аскар Акай Отунбаева. Бакиев. Алмазбек Атамбаев, Отунбаева, Курманбек Бакиев. Акаев, Отунбаева. Аскар Акаев. Сооронбай Жээнбеков. Чыгыш. Cause you're a natural